Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 13 сентябрь 2023 жыл туғандар. Мен Бишкек шары Баха Гагарина көчөсүнүн кесилишинде жүрөм. Туғандар, ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Так. Азыр мен турган жер туғандар Гагарина жана Шердина көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден Шедрина бир аз эле түндүктү карай барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ориентирди мындан кийинки көчө Баха Гагарина көчөсүнө алсаңыздар болот. Жана ошондой эле жакын жерде мектеп, бир аз эле башка жак тарапта. Бул жерден троллейбус, автобус, маршруткалар менен шаардын бурч-бурчуна бара аласыздар туугандар. Так, түз чыксаңыздар Манас проспектисине барасыздар. Манас проспектиси эле жакын, ал жерде окуу жайлар. Мына ошондой бар калган маалыматты үйгө жетип сиздерге бир чекеден берейин туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу бир бөлмөлүү квартирага да жетип келип калдым. Бул мынакей ушул 4 кабаттуу үйүбүз, ошонун биринчи кабатында сатылуучу бир бөлмөлүү квартирасы жайгашкан. Мынакей жолдор орто кеңдикте Шедрина көчөсү, 37-дарек. Центральный канализациялар, природный газ бар экен. Отопление газовый туугандар. Так, дагы эмне маалымат. Түз чыксаңыздар жана көргөндөй эле Баха Гагарина көчөсүнүн кесилишине бара аласыздар. Туштарабы ипподром болуп калат ал жол менен. Так, мынакей бул жакта жанагы кесилиштеги көп кабаттуу үйлөр бул жерден көрүнүп турат туугандар. Анан мектеп, садиктер боюнча айтсак, бул жерде садиктер, мектептер жөө бар экен, аралыкта бар туугандар. Андан ары бул жагында мынакей машина койгонго жайы, парковкасы. Бул көп кабаттуу үйдүн стенасы толук түрдө кирпич менен бүтүрүлүптүр туугандар. Анан участоктун чыгыш төрүндө мынакей балдар ойногон аянтча. Ал жагында мындай отурган мындай столдор, зеленый зонанын жери мынакей. Бул жакта очоккана, ушундай бош жерлери бар туугандар. Так, ал 4 кабаттуу үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Стена жана айткандай кирпич, бул көп кабаттуу үйдүн туугандар. Анан мынакей бул эшиктен киресиздер. Мынакей бул подъезд. Бул туш тараптагы эшиктеги квартира, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу квартира болуп калат туугандар. Бул жерде бардык эле кошуналар азыркы учурда жашашат, бардыгы жашайт. Так, мынакей бул кире бериши 39,5 квадрат метр болгон квартирабыз. Мынакей жаңы ремонт. Буга чейин эч ким жашай элек, жаңы ремонт туугандар. Мынакей киргенде оң тарапта ванна, душ, ажатканасы, ракайнаттуу суу чыгарылган, көрүп турсаңыздар ремонт. Анан документ боюнча айтсак, купли-продажасы бар азыркы учурда, договору. Техпаспорт жакын аралыкта чыгат экен туугандар. Окей. Батыш тарабынан терезе, отоплениянын батареялары, полдору ламинат. Анан кухня, жанагы студия деп коет беле туугандар. Могу жак болуп калат, мынакей кухня, газ бул жака киргизилген, газовый котел деле бул жака орнотулуптур. Анан негизинен ушул эле жерде кошуналар кухняны могу жерден бөлүп, бул жакты бир бөлмө кылып, анан бул жакты экинчи бөлмө кылып, ошондой эки бөлмөлүү кылып алгандар деле бар экен туугандар. Мынакей бул жак өз негизинче спальня бөлмө экен. Эгер кааласаңыздар ушундай кылганга деле шарт бар. 39,5, почти 40 квадрат метр болгон квартира. Мына кухнясы, бул жак залы, бир бөлмөлүү бул жакта спальня бөлмөсү. Жана айткандай, могу жерден бөлсөңүздөр бул жак кухня, бул жакта бир бөлмө болуп калат экен туугандар. Так. Отопление, мынакей газовый котел, газ бул жакта бар. Кухнянын деле мынакей газовый плиталар үчүн трубалары тартылган. Бары даяр. Так. Эмне маалыматы дагы? Жайгашкан жери деле жакшы жерлердин бири туугандар. Баасы $38,500. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Звонок кылып, дагы кандайдыр маалыматтар калган болсо толугураак алсаңыздар болот. Баасы $38,500. $38,500. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.